Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, биз бүгүн силер менен кыргыз тили сабагын өтөбүз. Силер менен мен Абласан кызы Элзат. Бул сабак 3-чү курстар үчүн. Сабактын бүгүнкү темасы кош чекит, үтүрлүү чекит, пунктуация бөлүмү. Бүгүн биз силер менен кош чекит кандай учурларда колдонула тургандыгы туурасында сөз кылмакчыбыз. Кош чекит төмөндөгүдөй учурларда колдонулат. Биринчи, эгер жалпылагыч сөз сүйлөмдүн бир өнчөй мүчөлөрүнөн мурда колдонулса, жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит коюлат. Мисалы, залдагылардын баары, студенттер да, окутуучулар да, жумушчулар да дүркүрөтө кол чабышты. Бул жердеги залдагылардын баары деген жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит коюлду. Экинчи, биринчи сүйлөм жалпылоо маанисинде болуп, кийинки сүйлөмдөр анын жалпы маанисин тактап, чечмелеп турса, биринчи сүйлөмдөн кийин кош чекит коюлат. Мисалы, үзүрлүү алп эмгекти өрчүткөн аялдар болушту. Алар жандарын сеп алдырышпады. Чытырмандын куураган бетегенин тамырын күрөктөп кыргып жатышты. Топурагы майланышкан коңгурчумду оодарышты. Бул жерде үзүрлүү алп эмгекти өрчүткөн аялдар болушту деген жалпылагыч сүйлөмдөн кийин кош чекит коюлду. Үчүнчү, тике сөздөн мурда айтылган төл сөздөн кийин кош чекит коюлат. Тике сөз мындай учурда тырмакчага алынат же жаңы жолдон башталып, алдына сызыкча коюлуп, тырмакчасыз жазылат. Мисалы, чогулуп турган элди айландыра карап, казым өзүнчө ой бөлүшкөндөй кобурап койду. Эми эртерээк эгин-тегин жыйнап алыш керек, болбосо кар астында калат. Бул биринчи сүйлөмдө чогулуп турган элди айландыра карап, Касым өзүнчө ой бөлүшкөндөй кобурап койду деген төл сөздөн кийин кош чекит коюлду. Кийинки мисал. Акылбек үнүнүн бардыгын чакыйкырып, жолдоштор, унчукпагыла, ормушурдайт деди. Бунда дагы биринчи сүйлөмдөн кийин кош чекит коюлуп, андан кийин сүйлөм улантылды. Бирок бул жерде тике сөз тырмакчага алынбастан сап башынан башталып, алдына сызыкча коюлуп жазылды. Ал эми биринчи сүйлөмдө болсо тике сөз тырмакчага алынып жазылган. Эми биз силер менен үтүрлүү чекит кандай учурларда колдонула тургандыгы туурасында сөз кылабыз. Үтүрлүү чекит төмөндөгүдөй учурларда колдонулат. Биринчи, байлантасыз, багынычсыз татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен маани жагынан анчалык тыгыз байланышта болбой, белгилүү бир өлчөмдө өзүнчө айрым түшүнүктү билдирип турса, араларына үтүрлүү чекит коюлат. Мисалы, кеңеш чарбасын оруп жыюусу бүттү. Мамлекетке эгин тапшыруу планы да аяктады. Үрөөнү да кампасына толду. Бул сүйлөмдө мисалы ар бир сүйлөм өз алдынча кандайдыр бир маанини билдирип, бири-бирине анчалык бир жакын, тыгыз байланышы жок. Мисалы биринчи сүйлөмдү деле жазып кое турган болсок, биз анда конкреттүү бир бүткөн ойду түшүнөбүз. Экинчи сүйлөмдү деле жалгыз эле жазып кое турган болсок, анда да биз конкреттүү бир бүткөн ойду түшүнөбүз. Үчүнчү сүйлөмдө да ошондой. Демек, бул сүйлөмдөр бири-бири менен анчалык мааниси жагынан байланышпайт жана бири-бирине багынбайт. Ошондуктан булардын ортолору үтүрлүү чекит менен ажыратылды. Экинчиден, жалпылоо маанисиндеги биринчи сүйлөмдүн маанисин бир нече жөнөкөй сүйлөм чечмелеп турса, анда эң башкы сүйлөмдөн кийин кош чекит коюлат да, андан кийинки жөнөкөй сүйлөмдөрдүн аягына үтүрлүү чекит, эң акыркысынын аягына чекит белгиси коюлат. Мисалы, мен дүйнөдө 3 нерсени жаман көрөм. Биринчиси калпайтуу, экинчиси кытмырлык, үчүнчүсү ичи тарлык. Бул сүйлөмдө өзүбүз көрүп тургандай, мына биринчи сүйлөмдөн кийин, жалпылоо маанисиндеги айтылган сүйлөмдөн кийин кош чекит коюлду. Андан кийинки аны чечмелеп турган жөнөкөй сүйлөмдүн биринчисине дагы үтүрлүү чекит коюлду. Аны чечмелеп турган экинчи сүйлөмгө да үтүрлүү чекит коюлуп, сүйлөмдүн эң акырына болсо чекит белгиси коюлду.
Балдар, биз бүгүн силер менен жалпы эле пунктуация бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Бүгүндөн баштап ушул сабактан кийин биз бул бөлүмдөн башка бөлүмгө өтөбүз. Ошондуктан силер буга чейинки өтүлгөн сабактарды кайталап эсиңерге түшүргүлө. Алар болсо пунктуация бөлүмү деген эмне, ал эмнелерди окутат, андан тышкары тыныш белгилеринин коюлушунун негизги эрежелери жөнүндө кайталагыла. Чекит деген эмне, суроо илеп белгилери деген эмне, кош чекит кандай, үтүрлүү чекит кандай, булар кандай учурларда колдонулат, ушуларды айырмалап билгенге аракет кылгыла. Андан тышкары жалпы эле кандай тыныш белгилери бар жана ал белгилер кандай учурларда колдонулат, биз булардын баардыгын алдыдагы сабактарда өткөнбүз. Баардыгын кайталап эсиңерге түшүрүп жаттагыла деп айтам. Себеп дегенде быйыл биз 3-чү курспуз, баардыгыңарга бул тыныш белгилер абдан керек болот. Себеп дегенде биз быйыл мамлекеттик экзамендерди тапшырып, жазуу иштерин жүргүзөбүз. Ошондо силер абдан бир дыкат тыныш белгилерине көңүл бурбасаңар, булар деген чоң ката болуп эсептелинет. Ошондуктан бул бөлүмдү абдан жакшы кайталап эсиңерге тутуп алгыла демекчимин.